аралыктан октун улантабыз. 11 класс геометрия сабагы бүгүнкү турган темабыз цилиндр деп аталат. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта айлануудан пайда болгон телолордун бири цилиндр менен таанышасыңар. Цилиндрдин касиеттерин жана кандай түрлөрү бар экендигин билесиңер. Цилиндр формасындагы фигуралар кайда кездешет көрөсүңөр. Цилиндрдин белгисиз элементтерин кантип табабыз, маселе чыгарганды үйрөнөсүңөр. Цилиндр бизге мейкиндикте эки тегиздик берилсин альфа жана бета деген бири-бирине параллель болгон. Альфа тегиздигинен каалагандай радиустагы тегеректи алалы. Эгерде тегеректин ар бир чекитинен бета тегиздигин кесип өткөндөй кесиндилерди жүргүзсөк, анда бета тегиздигинде берилген радиустагы тегерек пайда болот. Ар бир кесинди цилиндрдин түзүүчүсүн аныктайт. Мына бул кесиндилер. Цилиндрдин бардык түзүүчүлөрү бири-бирине барабар жана параллель. Пайда болгон бетти биз цилиндрдин каптал бети деп атайбыз. Цилиндр бул эки тегерек. Алардын арасында бири-бирине барабар жана параллель түзүүчүлөрдөн пайда болгон цилиндрлердин каптал бетинен пайда болгон тело. Карайлы мына цилиндрдин жайылмасы, бул негиздери деп аталат тегеректер, а бул тик бурчтук болсо каптал бети деп аталат. Эми цилиндрде дагы бир аныктама бар. Тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан, бул жерде мына тик бурчтук көрүнүп атат. Бир жагын кыймылсыз кылып туруп, бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болуучу тело дагы цилиндр деп аталат. Ал эми анын айлануудан пайда болгон тегеректер цилиндрдин негизи деп аталат дагы. Тегеректин радиусу цилиндрдин дагы радиусу болот. Жогору жактагы жана төмөн жактагы тегеректер цилиндрдин негиздери деп аталат. Тегеректин борборлорунан өтүүчү сызык цилиндрдин огу. О эки тегеректин борбору аркылуу өткөн түз сызыкты биз цилиндрдин огу деп атайбыз. Ал эми бул азыр бир негизинин радиусу цилиндрдин да радиусу болот деп айттык. Тик бурчтуктун бир жагы болуп эсептелет да. Ал эми бийиктиги болсо цилиндрдин арасындагы перпендикуляр негиздердин арасындагы перпендикуляр цилиндрдин бийиктиги деп аталат. Цилиндрдин кандай түрлөрү болот экен? Тик цилиндр. Цилиндрдин түзүүчүлөрү бири-бирине параллель болуп, негизинин тегиздигине перпендикулярдуу болсо, мына негизин, анда ал тик цилиндр деп аталат. Жантык цилиндр. Цилиндрдин түзүүчүлөрү бири-бирине параллель болуп, негизинин тегиздигине перпендикулярдуу болбосо, анда ал жантык цилиндр деп аталат. Тик тегерек эмес цилиндр дегенде болот экен. Мына негиздери парабола болуп турат. Кээде негиздери ийри сызык менен чектелген цилиндрлер дагы кездешет. Алар айлануу телосу болуп эсептелбейт. Эскертүү: эгер тик тегерек цилиндр гана айлануу телосу боло алат, тик тегерек цилиндрди кыскача цилиндр деп атайбыз дагы. Мектепте биз тик цилиндрдерди окуйт экенбиз. Цилиндр биздин жашоо турмушубузда кайда кездешет? Мынакей бурана, архитектурада кездешет экен. Мынакей муреки эмелерде, курулуштарда столбо сыяктуу болгон. Бул дагы архитектурада кездешип атат. Идиш аяктар, консервалар. Ал эми цилиндр деген сөз өзү мына мындай эмелер кийген, фокусниктер кийген дагы цилиндр шапка бар. Курулушта, мына машина курууда бүт айланат да, айлануу телолор, буроолордун баары цилиндрлер экен. Мына сантехникада жана слифтерде, отопление койгондо ошолордун баардыгы цилиндр формасында. Мынакей ачкыч кулпуларда дагы цилиндр колдонулат экен. Цилиндрлик кесилиштер. Цилиндрди анын ого аркылуу өтүүчү тегиздик менен кессек,
кесилиште тик бурчтук пайда болот. Мынакей огу. Анан ог аркылуу тегиздик менен кессек, кесилиши тик бурчтук болот экен. Цилиндрде анын огуна параллель жана негизине перпендикулярдуу кесилиште тик бурчтуктар пайда болот. Мына ог эмес, огуна параллель менен кессек, дагы тик бурчтуктар пайда болот, бирок бул октук кесилишке караганда булар кичирээк болот да. Өлчөмү боюнча кичирээк болот. Цилиндрде анын огуна перпендикулярдуу тегиздик менен кессек, анда биз кесилишинде тегеректерди алабыз. Маселени карап көрөлү. Цилиндрдин радиусу 8 см, бийиктиги 20 см экен. Анын октук кесилишинин аянтын тапкыла дейт. Радиус болгондо бул негизиндеги тегеректин борборунан буга чейинки аралык радиус КБ же болбосо АК. Ал эми октук кесилиш тик бурчтук болгондуктан биз тик бурчтуктун аянтын тапканды билебиз да, Тик бурчтуктун аянтын табуу үчүн узунун туурасына көбөйтүш керек. Бул жерде бизде бийиктиги 20 болуп атат, ал тик бурчтуктун бир жагы, радиус 8 болуп атат. Демек, эмнени аянтты табуу үчүн эмнени табыш керек? Тик бурчтуктун октук кесилиштин бир жагын таап алыш керек. Аны табуу үчүн эмне алабыз? АБ көбөйтүлгөн БС болуш керек. Биз АБны таап алалы. 2-ге көбөйтсөк 16 см болот экен. Бийиктигибиз 20, демек жобу 320 см квадрат. Октук кесилиштин аянты. Экинчи мисалда карайлы. Цилиндрдин октук кесилишинин аянты белгилүү экен. 48 метр квадрат, бийиктиги 4 метр экен, радиусун тапкыла дейт. Тескерисинче анын радиусун табыш керек экен. Мынакей аянтты жазып алдык. Кыскача шартында бийиктигин жазып алдык. Табуу керек радиусту. Эгерде биз формуланы колдоно турган болсок, анда аянтты коебуз ордуна, 48 АБ көбөйтүлгөн 4 48 12. АБнын узундугу 12 болду. Ал эми радиусту табыш үчүн аны дагы алабыз. 2-ге бөлөбүз. 6 метр жобу 6 метрге барган экен. Демек биз бүгүнкү сабакта цилиндрди окуп үйрөндүк. Цилиндрдин белгилүү жактары аркылуу белгисиз элементтерин тапканды үйрөндүк. Үйдөн 27 параграфты окуйбуз окуу китебинен. Чыгарууга номер 3 жана номер 4 маселелер. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.